40 жолу ажыга баргандын сообун алат. Эгерде боюнда болуп кыйналып бир аял баланы жарык дүйнөгө келтире турган болсо, анын айырмасы жок. Кичинекей таптуу кызбы же өтө күчтүү 5 килограмм төрөлгөн уул перзентпи, айырмасы жок. 40 жолу ажыга баргандын сообун алат экен. 40 сөөгү сынгандай болуп, белдери такашып, эч көрүнбөгөн азап, баягы сөөктүн ичиндеги чучугу титиреп кете турган деңгээлде кыйналып жарык дүйнөгө келтирет баланы. Бул энелерден Аллах ыраазы болсун. Сени жарык дүйнөгө келтирди. Мектебиңе жетелеп барды, садигиңе алып барды. Мектебиң бүткөндө бүт бар жогуну кылып берди, университетке жетеледи, коллежге жетеледи. Андан кийин турмушка берди, же үйлөдү. Анан небереңди карады. Мындай улуу зат апа да. Бардыгын карасаң көздү жумуп ачкандай эле өтүп кетти тездик менен. Бирок ападай алтын зат каяктан табасың сен? Андан кийинки азаптарычы? Түнү уктабасаң бешигиңдин жанында. Айырмасы жок. Ар дайым сенин жаныңда. Бардыгы жиркенип кача турган жериңди келип, мени баламдыкы деп жакшы көрүп, жууп, тазалап, тарап, анын аркасынан битте өп койгон ападан артык зат барбы? Сени жылаңачтыгыңда, сийип атканыңда, копол болсо да айтам, чичип атканыңда бардык абалыңды көргөн бул апаң. Апаңа акыл үйрөтпө, атаңа акыл үйрөтпө. Атаң алкаш болсо да сенин атаң. Апаң туура эмес иш кылып койгон болсо да сенин апаң. Акыретте сен ата-энеңдин кандай кемчилигин көрдүң? Же кандай мамиле кылдың ата-энеңе? Жок, мындай нерсе сурабайт. Сен ата-энеңе не иш кылдың, не кызматын кылдың деп суралат. Ата-энеңдин кемчиликтерине ал өзү жооп берет. Сен ата-энеңдин кемчилиги үчүн бул жакта кызматынан качпа сен. Апам башкага тийип дейт. Ошондуктан апамды жек көрөм. Ушундай дегендер бар. Атам экинчини алып алган, ошон үчүн атамды жек көрөм. Ал атаң жооп берет, ал суроо жообу атаңдыкы башка, сеники башка, кабырыңар башка болот. Ошондой экен ойлонуп ойгонуп иш кылышыбыз керек ар бир маселеде. Ата-энеге чексиз жакшылык кылсак, кыла беришибиз керек. Бардыгы аз.